Hoş geldiniz Oşarına. Rahmet. Qanday? Amana sen kelip qaldыңыз ба? Banu aldыңыз ба? Qana жүріңіздер. Келin Сежеке. Ama kapat dur. Çoğu, ey. Çoğul, ey, mınake. Durыңыздар. Abdan eskiligi жеткен заброшенный садик болчу. Tetaqta, chet жақтағы birinchi teti korpusni 100 o'rinli korpusni qurdik. Hozir aylanganda ko'rsatamiz. Bu yoqlarning ichi sirti полностью ремонт. Qiraqdan ostingizlar. Qanday qizim, yaxshimi? Zaman. Ushib qolibsizmi? Bu yerlarda полностью asfalt to'shadik. Bu sirtlarini to'liq bo'ydan remont jasadik. Bunda ay eskiligi jetgan, mondib уже жарабай калган болчу да. Eski jet. Бүт бардығын каркасын калтырып толық бойдан ремонт жасадық. Тетиги корпуста барганда көрсөт, ал жаңадан корпус нөлдөн баштап курулду. Мурдакы мезгилдерде ушул мектептин территориялары берилип кеткенде, буяк биздин Горки мектеп, ар жагычы. Мектептин аянты, мектептин территориясы берилип, ал соптошуп атабыз, азыр алабыз буйруса. Могу биздин жаңы корпус, жаңы курулган корпус. Мояқтардың барды захват болған bo'yicha бошоттық мояқтанчы. Жеке меншік үйлер, кухня бірдемелер bo'yicha алдық. Мынаке қоздап, соның қылып içi жылу. Ата-энелер, заведующийлер бардығы. Бұл қыз біздің депутатыбыз. Шағат кеңешінің депутаты. Бұл қыздар бардығы заведующийлер. Оларда қыздарды тарбиячылар. Ағай менен жақсы иштесеңер, чоң иштеген депутат кылат. Мо эжеке көрдүңүзбү оформлениялерди? Сонун коздоп, современный кылып, оларда мону байкадыңызбы, мо эмелердичи? Мо көрдүңүзбү, мындай пышный, калыңынан атайын алдык, калың болсун депти. Пышныйын алдык. Ак свет жакшы. Ак свет. Шашел, мына жадағанабыз. Мынаке современный, татнакай, мына бүттүк мынаке жаңы, болар покрывалдарын жаңы алдық. Бардын жаңы мынаке. Жаңы матрас, жаңы простина, жаңы пододеяльник, жаңы покрывала. Тецке улаттырдык жылуулукту чу. Жылуу жакшы мынаке. Мына. Гүлдөр, Кудай кааласа, жалюздер. Була, мынаке. Бардығы немети мына. Жидкое мыло, твердое мыло, чачык, туалетная бумага. Барын қарап. Утенок, жуғана, туалетная бумага со всеми. Мынаке. Мынаке кухня, мына көрдіңіз мына бүт, мына кире жуғучебелер бардығы, идиш жуғучта бар дайын. Тарелкалар жаңы, стерилизован, жап-жаң татынақай. Қымбат посудаларды алып келдік, атайын. Шуну эле алган жакшы экен. Долговечныйраак болот. Директордун кабинети, мэрдин кабинетинен татынакай. Өңдүн айкалышы эң жакшы. Таң бурул же кечки мындай сонун свет, эң сонун. Эң жакшы. Шаарыбыздагы эң мыкты балабакчылардын бири. Бизде өзү сайттардан тетиги Айдынек балабакчабызды макташат, бирок ага кем калбайт да, асан үчүн кем калбайт. Өткөн айда тетиги Үмүт деген балабакчаны ачтык, ал вообще визитный карточка города. Тим открытка болуп калды да. Стелят что? Шурдайки красивые, да? Встречают гостей. Лабораторияға келдік, микробтар менен танышабыз. Микробтар бар ма екен же жоқ екен? Қана балдар салғылачы, суға салабыз. Келді. Ой, азаматтар. Бұлар балдар. Некен? Кол жуган жок белеңер бүгүн? Жуаппыз да. Кимдер? Микробтар бар екен. Эмне кылабыз? Микробтар неден коркут билесиңерби? Судан коркут. Мынаке. Баары маркированный. Сонун кут болсун.
жаңы кухнябыз, тәртес кухнябыз бар. Ооба, бул Бұл жақтан бул ашыкчасы запасной. бұл жақтан жуылып, найлектер бұл жаққа беріліп, үтіктері бұл жаққа тізіледі. И на пояс делаем наклон. Давайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Другую руку давайте. Раз, два, три. Молодец, көрдүңүзбү? Жаңа açılған бақшада жаш жүректер гүлдейт да. Қош келіңіздер меймандар біздің ушул бақшаға. Libera con la papaya. Сөз Ош шаарынын мэри Токтогулбаев Келишбек Маматичке берилет. Урматтуу чакырылган меймандар, урматтуу Тогдургүл Шаршаевна, урматтуу губернаторубуз, урматтуу төрагабыз, жалпы менин коллегаларым, ошондой эле Асан Үсөн, бала бакчанын жалпы жааматы. Биздин бүгүн Ош шаарыбызда кубанычтуу күн, анткени бүгүн мынакей ошол бир жылдын ичинде 5-чи садикти бала бакчаны салып отурабыз. Кудайым буйрса, ошол январь айын этектеп, февраль айынын башында дагы абдан чоң 550 орунду чоң бала бакчаны ачуу азем болот. Урматтуу доктор Шаршаевна, чакырабыз, конок болуп кетиңиз. Көрөсүз биздин Ош шаарыбыздын кандай өнүп өсүп атканын. Урматтуу меймандар, өзүңөр жакшы билесиздер, эң биринчи биз ушул бала бакчадан башташыбыз керек. Келечек ушу биздин балдарыбыздыкы. Биздин ушул биринчилерден болуп, бала бакчаны, анан мектепти, анан жогорку окуу жылдарын толук бойдон оңдоп түзөсөк, Кудай кааласа, биздин келечегибиз жакшы болот. Ошондой эле ушул бизге Ош шаарыбыздагы бала бакчаларды, мектептерди, жана башка социалдык объекттерди, жолдорду бир топ жумуштар жасалды. Ушулардын баардыгы биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин, ошондой эле урматтуу генералыбыз Кыргыз эл баатыры Камчыбек Кылычбаевичтин чоң Ош шаарына болгон камкордугу деп эсептеймин. Урматтуу меймандар, урматтуу оштук бир туугандарым, урматтуу ата-энелер, ошол Ош шаары үчүн былтыр деп коелу, быйыл деп коелу, жаңы эле жыл жаңырды. Ошол Ош шаары үчүн эч кандай бир мындай акча жок деген маселе болгон жок да. Акча жок, бюджетте акча жок деген маселе болгон жок. Ошол эмнени курабыз десек, Ош үчүн, Оштун эли үчүн, жалпы эле Ош шаары үчүн бир дагы жок деген сөз уккан жокпуз. Кайсы гана министрликтен болсо, урматтуу президентибиз, урматтуу генералыбыз, урматтуу министрлерибиз бардыгы Ош шаары үчүн бардыгы тим эле эки колун көтөрүп, давайте Ошту оңдойлу, жолун оңдойлук, соцобъекттерди оңдойлук, больницаларды оңдойлук, бир топ жумуштар жасалды. Ошол бардыгы биздин урматтуу оштук бир туугандарым, урматтуу президентибиздин, урматтуу генералыбыздын Ошту сүйгөндүгү, Оштун элине болгон камкордугу. Кудай кааласа, мына 2026 жылы көптөгөн проекттерибиз бар. Урматтуу доктор Шаршаевна
Биз азыр 10 бала бакча, 10 мектепти киргиздик. Ошо республиканский бюджетке. Андан сырткары урматтуу президент Нурсултан Нуркожоевич айтты, 10 жакшы локацияга мектеп куруп беребиз деди. Локацияларды толук бердик. Ал дагы азыр иш жүзүнө ашып атат буюрса. Жолдор боюнча урматтуу оштук бир туугандарым, Оштун кантип өзгөрүп аткан өзүңөр мына көрүп, силер менен чогуу көп болуп отурасыздар. Быйыл Кудай кааласа, чоң бир жаңы проект болот. Ал тиги тыгыдан түшкөндө чоң эстакадный көпүрө курабыз. Көпүрөнү буюрса мынакей февралдын 1-нен баштап башталат. Андан сырткары мынакей шаарда ушул очистное сооружение эскирип калган, аны да буюрса баштап быйыл проекттер өттү. Мусор перерабатывающий Бишкекте кылып завод курабыз. Ал дагы проекттери бүттү, Кудай кааласа. Быйыл мынакей күн ысыгандан баштап толук бойдон мына көчөгө чыгып алып силер менен бирдикте, силер өзүңөр жумуш жасайсыңар, биз өзүбүз жумуш жасайбыз. То есть мына акыркы быйыл да бир 2-3 жыл ичинде толук бойдон ош шаарыбызды башкача обликте болуш керек ош шаары. Ошон үчүн чогуу баарыбыз бирге иштейбиз.